Буга чейин зомбулуктан жапа чеккендер керектүү жардам алуу үчүн ар кандай мекемелерге кайрылып келишсе, эми мындай учур артта калды. Тиешелүү жардамдарды бир эле мекемеден алууга болот. Өлкөдө алгачкы жолу гендердик зомбулуктан жабыр тарткандарга жардам берүүчү Бирдиктүү терезе мамлекеттик борбору ишке кирүү алдында турат. Ал эл аралык донорлордун колдоосу менен түзүлдү. Кыргыз өкмөтүнүн гендердик зордук зомбулук көйгөйүн чечүүгө белсенгени чоң колдоо деп белгилейм. Америка Кошмо Штаттары үчүн Бириккен Улуттар уюмунун баңгизаттар жана кылмыштуулук башкармалыгы жарандык коом жана кыргыз өкмөтү менен биргеликте иш алып барып, гендердик зомбулуктан жапа чеккендердин муктаждыктарын камсыз кылуу максатында ушундай борбордун алгачкысын ачуу чоң сыймык. Бирдиктүү терезе зомбулукка кабылгандарга, өзгөчө аялдар менен балдарга ар тараптуу колдоо көрсөтүү жана аларга коопсуз баш паанек берүү, психологиялык, юридикалык, социалдык, медициналык, консультациялык жардам көрсөтүү, ошондой эле тергөө иштерин жүргүзүү боюнча иш алып барат. Бирде тергөө кызматы отурат, жазган бери күнү-түнү отурат. Эгерде жабырлануучу келип, мен арыз жазсам келип атат, мыйзам чегинде чара көргүлө десе, биз бияка алып келет, ресепшндан кыздар алып келет дагы, берге тергөөчүгө өтүп берет. Берде гезеланын күскүсү бар, зеркало гезела деп коет. Берде жабырлануучу бияктан ар жакты көрө албайт, тияктан бери көрсө болот. Бул себеби берде тергөөчү иштеп атканда ыкчам кызматкерлер тиякта отуруп угу берсе болот. Ким эмне болду, кандай болду, шектүүлөр кийим деп ошол жерде угуп отуруп, анан өз жумушун аткара берет. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Гүлнара Баатырова белгилегендей, ар бир жабырлануучуга, анын ичинде майыптыгы барларга ар тараптуу жардам ала турган жай болот. Мындай борборлорду ушундай шарт менен аймактарда да ачуу пландалууда. Негизги зордук зомбулуктар аймактардан да көп болуп атат. Ошон үчүн биз кайсыл аймактан мындай көбүрөөк ошондой зордук зомбулук болуп аткан жактарды дагы карашыбыз керек. Негизинен кайсыл жерде көбүрөөк эле эмес, бүт эле биз региондорду карап, ушул ар бир региондо ушундай борборлордун болуусу боюнча азыр алдыда дагы жумуштарды алып барабыз. Ал сөзсүз түрдө болуш керек. Анткени туура айтасыз, ар бир эле ушул зордук зомбулук көргөн кыз келиндер борборго жетүүгө мүмкүнчүлүктөрү дагы жок болот. Ошондой эле ушул борбордо ушул ар бир запкы көрүп келген кыз келиндерди өз убагында унаа менен кызматтарды алууга, мисалы үчүн медициналык жактан мүмкүн травматолог керек болуп калат, мүмкүн аларды башка анализдерди алууга керек болуп калат, же болбосо башка жардамдар керек болуп калса, ошолорду ташуу үчүн дагы бүгүнкү күндө унаа маселесин дагы караштырып. Министрлик бул жай тиешелүү ченемдик укуктук актылары бекитилгенден кийин ишке кирерин билдирди. Ишти алып баруу боюнча долбоорлор иштелип чыгып, тиешелүү мамлекеттик органдар менен макулдашуу жүргүзүлүп жатат. Эске салсак, былтыр зордук зомбулукка кабылган 13.104 учур катталган. Айжамал Олжобай кызы, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.